Талас шаарынын мэри Эрмат Жумаев Талас шаарынын мектеп бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуу өткөрүп, жаштардын үнүн укту. Келечек мундун өкүлдөрү Талас шаарындагы көйгөйлүү маселелерди козгоп, аларды чечүү боюнча суроолорун жана жолдорун сунушташты. Белгилей кетсек, Талас шаарынын жаңы дайындалган мэри Эрмат Жумаев алгачкы иш күндөрүндө Талас шаарындагы мамлекеттик муниципалдык мекеме уюмдарды кыдырып, көйгөйлөрү менен жеринде таанышкан. Бүгүн мынтип өлкөнүн келечеги болгон жаштардын демилгесин колдоону колго алууда. Талас шаарына жаңыдан которулуп келип жатам, анан бул жерден дагы ушу жаштардын көйгөйү эмнеде, ошону дагы уккум келди. Аны менен биргеликте жаштарга бүгүнкү күндө эмне жетишпей турат, эмнени каалап атышат, ошол баардык маалыматтарды топтогулу, анан Кудай буйрса мен ойлоп атам, жакын арада Талас шаарынын өнүгүү стратегиясын иштеп чыгыштын алдында биз сөзсүз түрдө жаштардын үнүн угушубуз керек. Таласта парктар менен маселе бар экен, чоң жаштарга бир чер жазып эс ала турчу шарттар түзүлгөн эмес. Ошолорду түзгөнгө аракет кылабыз, Кудай буйрса. Бир ролик тебе турчу жай, ушундай велодорожка, пешеходный тротуарлар, ушулар болуш керек. Жыйынга 200гө жакын мектеп бүтүрүүчүлөрү катышып, билим берүү, медицина, спорт, туризм, эс алуу жайларын жакшыртуу, жашыл шаар куруу маселелерин көтөрүштү. Мэрдин бул тариздеги жолугушуусун шаардын билим берүү тармагынын адистери дагы жактырып, көйгөйлөрдү чечүү үчүн бетме-бет олтуруп талкуулоо жакшы көпүрө болорун айтат. Жакшы идея көтөрүп, бүтүрүүчүлөрдүн идеясын угайын, ушулар менен талкуу кылып, булардын келечегине каалоо тилегин айтайын. Буларды жаман жолго эмес, жакшы жолго тартайын деп, жакшы идея көтөрүп, жакшы чогулуш кылып атат. Жаштар активдүү катышып, өз ойлорун эркин айтышты. Шаарыбыздагы айрым борбордук жолдордун эскилиги, таштанды урналарынын жетишсиздиги, вело жолдордун жоктугу көңүлдү бура турган маселе. Сапаттуу билим алууга шаарыбызда китепканалардын, алардын ичиндеги китептердин жетиштүү деңгээлде болуусу өлкөнүн кең келечегин курууга чоң түрткү берет дешет бүтүрүүчүлөр. Бул форумда көтөрүлгөн маселелердин бардыгы жаштар үчүн керек деп эсептейм. Анткени биздин именно Талас шаарында бул Бишкек башка шаарларга караганда мүмкүнчүлүктөр аз. Мен бул чогулушта китепкана тууралуу өзүмдүн пикиримди айттым. Себеби биздин Талас шаарында, Талас областындагы китепканалар бул эскилиги жеткен. Бул Советтер Союзунун убагында китепканалар болгондуктан азыркы жаштардын талаптарына жооп бербейт. Жана ал жердеги китептер, эскилиги жеткен китептер, орусча айтканда условиясы анча эмес. Ошол себептен бул китепканага жаштар такыр барбайт. Өлкөнүн келечегин жаштар түзөт. Жалпысынан 20дан ашык суроо талаптар жана демилгелер айтылып, жаштар канааттандырарлык жооп ала алышты. Берилген ар бир суроо көңүл сыртында калбай аткарыларын жана ишке ашкан долбоорлор шаар тургундарына жарыяланып турарын мэр Эрмат Жумаев убадалады. Шаарды өнүктүрүүгө багытталган мындай жолугушуулар дагы да улантылат. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.